Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Тоң районуна караштуу Мукамбет Мамбетов жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класс мугалими Жунушова Динара Шаршеналиевна. Саламатсыңарбы балдар? Келгиле биз күндөн жылуулук алабыз. Жаныбыздагы бир туугандарыбызга, ата энебизге бир жылмайып, жылуулук тартуулайбыз. Азаматсыңар балдар? Жылуулук тартуулап алдыкпы? Анда эмесе, биз бүгүн Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн сабакка даярсыңарбы? Бүгүн алипе сабагы. Алипе сабагын баштаардан мурун биз келгиле жагымдуу маанай каалап алсак. Жагымдуу маанай каалап алууда биз келгиле чогуу музыканын коштоосунда ырдайбыз. Күн ырын ырдайбыз. Балдар, ыр силерге жактыбы? Маанайыңар алты дайым көтөрүңкү болсун. Анда бүгүнкү сабактын темасы Барпы Алыкулов атабыздын балдарга насыят ыры. Сабагыбыздын максаты балдар, биз Барпы Алыкуловду таанысак, анын ырлары менен таанышсак, ал ырларды жатташсак, сүйлөкөйбүз, ой жүгүртүүбүз эске сактаабыз өнүгөт. Жана адептүүлүккө, тарбиялууга, ыймандуулукка тарбияланабыз. Барпы Алыкулов 1884-жылы Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ача кыштагында туулган. Барпы 15-16 жашында элге белгилүү ырчы болгон. Ал көп ырчылар менен беттешип жеңген. Элибизге үлгү насаат ырлары менен белгилүү болуп таанылган. Жада калса, азыркы кездеги да ырчылардын Барпы Алыкулов атабыздын ырларын обон салып ырдап жүрүшөт. Белгилүү ырчылардан андай эмесе балдар, Барпы Алыкуловдун балдарга насыят ырын окуп берсем. Ырыскыңды бекерге төкпөгүлө балдар-ай, акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдар-ай, каяша сүйлөп, сөз кайрып, турбагыла балдар-ай, шоктук кылып бирөөнү урбагыла балдар-ай. Атка минсең сылантып, токугула балдар-ай. Илим, билим пайдалуу, окугула балдар-ай. Балдар, ыр силерге жактыбы? Анда эмесе ырдын мааниси боюнча силерге кыскача түшүндүрүп берейин. Барпы Алыкулов атабыз бул жерде бизди акылдуулукка, тартиптүүлүккө, ыймандуулукка чакырып жатат. Биз өзүбүздүн досторубуз менен
жолдошторубуз менен өзүбүздөн улууларга каяша сүйлөбөгүлө деп акыл айтып жатат. Балдар, биз буга чейин эле адептүүлүккө үйрөнгөнбүз, балдар. Биз адептүүлүктү макалдардын жардамы менен үйрөнгөнбүз, балдар. Адептүү бала элпек, адепсиз бала тентек. Демек, балдар, биз тентек болбошубуз керек. Ат адамдын канаты, ат сыйлаган жөө баспайт дейт. Анда биз, балдар, жаныбарларга да аяр мамиле жасашып коргошубуз керек экен, балдар. Карагылачы эми, балдар. Илим билим пайдалуу, окугула балдар-ай дегендей эле, буга да макалдарды айтсак болот. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы деген макалдарды айтсак болот, балдар. Биз була окуганда гана, балдар, көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Анда эмесе, балдар, ырдагы жаңы сөздү чечмелеп берейин. Бул сөз акарат деген сөз. Акарат деген сөз, балдар, каршы айтуу, каяша сүйлөө дегенди түшүндүрөт экен, балдар. Дептерибизге жазып алабыз. Балдар, бүгүнкү ырлар силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе, мен силерге суроолор менен кайрылсам, биз кайсыл акындын ырларын окудук, балдар? Барып Алакулов, Сулайман Рыспаев. Кайсынысы туура болсо белгилейбиз. Ырда балдарга эмнени пайдалуу деди? Шоктукту, билимди. Асыбы же бысыбы? Не пайдалуу гана белгилейбиз. Кайсынысы туура экен? Үчүнчү суроо. Ырды толуктагыла дейт. Шоктук кылып бирөөнү асында эмне деп турат? Сөкпөгүлө, балдар-ай. Ал эми бысында болсо ырбагыла, балдар-ай деп турат. Балдар, муну билебизби? Кана туура жоопту белгилейбиз. Анда, балдар, мен силерге тапшырма берсем, ырды жаттап айтып бересиңер мага. Көркөм жаттап ата-энелерибизге жана мага да айтасыңар, балдар. Анда эмесе, балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна келди. Баарыңар менен коштошомун. Саламатта калгыла, балдар. Кийинки сабакта жолугушканга чейин кош болгула, балдар. Баарыңар азаматсыңар. Бүгүнкү сабакка катышкандарды мен куттуктаймын. Азаматсыңар, балдар. Күндөй күлүп жүрө берели.